Саламатсыңарбы окуучулар? Сабагыбыз башталды. Барыңар сабакка көңүлүңөрдү бургула. Тема байыркы Кытай. Сабактын максаты байыркы Кытайдын тарыхын, негизги этаптарын жана кул ээлөөчүлүк мамлекеттер качан жана кандайча пайда болгону менен таанышасыңар. Бирдиктүү Кытай мамлекеттин түзүүнүн зарылдыгы эмнеден келип чыкканын, Сен жана хан династияларынын кандайча түзүлгөнүн картада көрсөтүү менен тактайсыңар. Дини, философиялык окуулар, Конфуций жана Лао Цзынын окууларына талдоо жүргүзөсүңөр. Байыркы Кытай цивилизациясынын өзгөчөлүктөрүн жана тарыхый маанисин аныктайсыңар. Биздин заманга чейин 5-3 кылымда 7 ири князьдыктын ортосундагы күрөш бул күрөш мезгили болуп, ал мезгил Кытай тарыхында күрөшкөн падышачылыктардын мезгили деп аталып калган. Бул падышачылыктар Ян, Чжао, Вэй, Чу, Син, Хан жана ошондой эле Си падышачылыктары болгон. Кытай маданияты ыракы чыгыш элдерине, Орто Азиядагы элдерге зор таасирин тийгизген. Кытайдагы бул алгачкы мамлекеттин ордуна келген экинчи мамлекет Чжоу деп аталган. Чжоу мамлекетинин негиздөөчүлөрү Вэй дарыясынын жээгиндеги уурулар болгон. Кытай элинин эң байыркы мекендеген жерлери Хуанхэ. Бул Хуанхэ дарыянын ортоңку жана төмөнкү агымындагы аймактар жана деңизге жакын түздүктөр болгон. Кытайдагы эң чоң дарыя Янцзы дарыясы. Кытайдын батыш бөлүгү кургакчыл келип, кышы узак жана суук, ал эми жайы аптаптуу мезгили кыска болот. Биздин заманга чейин 13-кылымда Кытайдын аймагында бир нече шаар мамлекеттерден Шан шаары бөлүнүп чыккан. Ал бир канча номдорду бириктирип, алардын башында турган Шандын башкаруучусу Ван титулун алган. Бул мамлекет Вэйхэ дарыясынын бассейнинде жашаган Чжоу уурлары тарабынан басылып алынган. Дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк. Күнүмдүк турмуштун талабы, дыйканчылыктын, кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү байыркы кытайларды жаратылыштын кубулуштарына байкоо жүргүзүүгө жана алгачкы илимий билимди топтоого мажбурлаган. Кагаз өндүрүү, чайды пайдалануу, жибек өндүрүү, компастын пайда болушу, ок дарынын ойлоп табуу, Кытай медицинасы, улуу жибек жолу жана анын дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүнө тийгизген зор таасири байыркы Кытай цивилизациясынын өнүгүү деңгээлин көрсөтүп турат. Чжоу мамлекетинде өлкөнү башкаруу падышанын атынан иш жүргүзүүчү жардамчысынын милдети болгон. Биздин заманга чейин 8-7 кылымда Чжоу мамлекетинен тышкы душмандардын кол салууларын жана ички карама-каршылыктардын натыйжасында бул мамлекет 5 князьдыкка бөлүнүп кеткен. Биздин заманга чейин 7-5 кылымда бул 5 князьдыктын өз алдынча өкүм сүргөн мезгили болгон. Син падышачылыгы. Син армиясы
байыркы Кытай падышалыгындагы эң күчтүү армия болгон. Реформалардын натыйжасында Цин падышалыгы борборлошкон күчтүү мамлекетке айланган. Бул мамлекет бүткүл Кытайга үстөмдүк орнотуш үчүн жүздөгөн жылдар бою күрөш жүргүзгөн. Цин династиясынан чыккан князь Чжан коңшу падышачылыктарга каршы жортууларды уюштурган. Көп жылдарга созулган чабыштарда Чжан байыркы Кытайдагы падышачылыктардан улам бирин баш ийдирип, биздин заманга чейин 238-22 жылдар аралыгында бүткүл Кытайды каратып алып, падышачылыктын жаңы титулун Хуанди наамын алат. Ал өзүн биздин заманга чейин 221 жылы Цин Шихуанди деп жарыялаган. Ал Цин империясынын биринчи императору дегенди билдирет. Лю Бан императордук такка отуруу үчүн өлкөдө ичара күрөш күчөгөн. Бул күрөштө Лю Бан жетектеген эл массасы жеңишке жетишкен. Биздин заманга чейин 2002 жылы Лю Бан өзүнүн император деп жарыялаган. Чанан шаары империянын борбору болуп калган. Лю Бан негиздеген династия Хан династиясы деп аталган. Хан доорунда тышкы соода бир кыйла өнүккөн жана ага байланыштуу басып алуучулук саясат кеңири жайылган. Биздин заманга чейин 2000 жылдыктагы император Удинин мезгилинде кытайлар батышты карай бир кыйла кирип барышкан. Кытай кербендери Чыгыш Түркстан аркылуу Орто Азиянын башка элдери менен соода жүргүзүп турушкан. Кытайдын ар түркүн товарлары Бактерияга алынып келинген жана ал жерден персиялыктар соодагерлер аларды андан ары батышка, Сирияга жеткизишкен. Кытайлар жибекти фарфор идиштерин тышка чыгарышкан. Ал эми таштан ар кандай кездеме, килем, айнек, металл, дары-дармек, бактериядан жылкы жана төөлөрдү алып келишкен. Негизги соода жолдору айрыкча Улуу жибек жолу деп аталган соода жолун каратып алыш максатындагы басып алуучулук саясат күч алган. Кытайлык кол башчылар Чыгыш Түркстанга бир нече экспедиция уюштурушкан. Чыгышта биздин заманга чейин экинчи кылымда Кореяны, ошондой эле Индо-Кытайдагы Вьетнамдык Аупан жана Намвет мамлекеттерин басып алышкан. Цин, Чу, Хан, Вэй, Чжао, Чжоу, Сун, Лу, Си, Ян. Демек, бул мамлекеттер, бул падышачылыктар Кытай падышачылыктары деп тарыхта калган. Кытайлык философиялык көз караштардын башаты ааламдын жаралышы жөнүндөгү түшүнүктөрдөн башталган. Байыркы жаралышы жөнүндөгү түшүнүктөрдөн байыркы кытайлардын диний түшүнүктөрүндө жердеги жашоого, жаратылышка жогорку сырдуу күчтүн таасири болгондугу айтылган. Ошондой эле байыркы Кытайда эзелки мезгилде эле материалисттик көз караштан бүнөмдүк түшүнүктөрү пайда болгон. Бул көз караштар Кытайдын экономикалык жана саясий турмушундагы ири өзгөчөлүктөрү болгон. Конфуцийдин принциптери.
мурдагы эски каада салтты, үрп адаттарды кийинкилерге жеткирүү, адамдардын тарбиялоодо улууларга жана кожоюндарга баш ийүү, момундук менен моюн сунууга даяр туруу. Конфуцийдин окуусунун негизги мааниси адамдарды тарбиялоодо улууларга жана кожоюнга баш ийүү, момундук менен моюн сунууга даяр туруу максатын көздөгөндүгүндө. Биздин заманга чейин 5-3 кылымдарда философиялык ой жүгүртүүнүн өнүгүү мезгили болгон. Кытай философиясынын негизги мектептери ушул мезгилдерде пайда болгон. Ошол мезгилдеги илимий чыгармаларда философиянын негизги эки агымы материализм жана идеализмдин бөксө толот, кыйшык түзөлөт, ким бирөөнүн нерсесин тартып алса, ал сөзсүз өзүнүкүн жоготот, алсыздар күчтүүлөрдү жеңет деп Лао Цзы айтып өткөн. Лао Цзынын ысымын өзү көп жашаган акылман дегендей түшүндүрөт. Легендалардын биринде Лао Цзы Индияга жана Тибетке баргандыгы айтылат. Анын бардыгы Оля катары санашкан. Лао Цзынын философиялык окуусу Конфуцийликке караганда прогрессивдүүрөөк. Бангу Эрте хан династиясынын тарыхы. Дал ушул жылдардан тартып, байыркы кытайлык жазуу булактарында эң алгачкы ирет кыргыз падышачылыгы тууралуу эскерилет. Бангу чакан кыргыз мамлекетин Ко падышачылык кыргыз Ко термини деп белгилеген. Жен Хен астроном, ойчул. Дүйнөдө биринчи жолу асман глобусун жасаган, дүйнөдө биринчи жолу жер титирөөнү биле турган, сейсмографты ойлоп тапкан. Инсерт. Бүгүнкү сабакты бышыктоо иретинде инсерт менен иштейсиңер. Билем, мурун билгениңер болсо, жаңылык силер үчүн. Кандайдыр бир пикириңер болсо пикир калтырасыңар, сураш керек болсо сурайсыңар. Байыркы Кытай маданиятынын түп тамыры эң байыркы мезгилдерде эле башталган. Кытай маданиятынын өнүгүү батышы байыркы Кытайдын Шан жана Чжоу падышачылыктары убагына барып такалат. Кытайда бирдиктүү мамлекеттин түзүлүшү менен өлкө үчүн бирдей жазуу киргизилген. Байыркы Кытайда архитектура жана көркөм өнөр жогорку деңгээлге жеткен. Ар кандай маданий материалдык эстеликтер ошол мезгилдеги курулуш техникасын, архитектурасын, скульптуранын жана живопистин өнүгүү деңгээли жөнүндө маанилүү маалыматтарды берет. Байыркы Кытайдагы имараттар негизинен жыгачтан курулган жана биздин заманга чейин, азыркы убакка чейин жеткен эмес. Бирок чоподон жасалган модельдер байлардын бир нече кабаттан турган кооз үйүн жана кедейдин таар, начар жер кепеде жашагандарын чагылдырат. Археологиялык казуулар мезгилинде табылган байыркы шаар кыштактарды, имараттардын дубал беттерине тартылган сүрөттөр Кытайда живопистин өнүккөндүгүн далилдеп турат. Адабий булактарда хан доорундагы император сарайларынын дубалдарына тартылган коо сүрөттөр жана жибекке кагазга туш менен тартылган сүрөттөр жөнүндө маалыматтар бар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Үйгө тапшырма. Окуу китебиңердин параграф 12-13 133 беттеги суроолорго жооп берүү, улуу Кытай дубалы жөнүндө эссе жазасыңар. Эмки сабакка чейин саламатта тургула.